Yok, su yok bolsa керек. Yok. Kişilik ötüp ketdi. Su yok ko deyim aka. Жақшылап өзіңіз, қайтыңыз. Көлге барып келдіңіздер ме? Сорып aka. Дөңмәле аман ұтыма келсіңдер, а? Оған актин дейді аяқ. Уағында барыш керек екен да. Bir 10 gün geçeyip kettiler. Oy öspey kalat eкен da. At деген жер бар. Эммасин ордуруп атабыз азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу Чобан YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кыштын камын жайда көр дейт Косекен. Моюн жар бербей атыга секей кыбырып атамыш, муну түгөтүп коюн депчи. Менде жанакы мына эркек кулун тайгандар көрүп атасыздар. Мындай нерсе бар да, так деген жер бар азыр. Айтып берейин, бешлик сайып коюп 0,5ке койсом дагы болбойт да. Билбейм, өзү наран ушундай кээ бир адамдар болобу. Оғында киргизем, чөп сатылат деп YouTube'a киргизип, сыра тургандар сатып үйгө алып келип жей тургандан аз жейип атам. Уже болду ал, уже 1 ай болуп кетти аны чыгарганымачы. 1 ай нары бери болуп калды. Ошондо дагы аз личка жазышат, чөп канчтан болот, канчтан. Мен лично чөп сатпайм менче. Уже болду ал, давно ал тема жабылган. Бирок азыр чөптүн ценалары мурункуга караганда өстү. Базарда канчтан болот билбейм, бирок Кудай кааласа ошо билип, ылдый барганча нары бер өткөнчө Жалал Абадтын чөп базарын, наркы кол тийип калса Базаргондун чөп базарларын кече киргиздим, дагы да киргизип бериңер аракет кылам. Азырынча бул теманы жабалы, ошо жазып аткандар, урматтуу жазып аткандар, ошону жазбаңыздар болду. Болгон эле базарда багандай экен билип бер десеңиздер, ошол жерде баганы билип берем барыпчы, мисалы. Мынчадан экен, мынча болуп калыптыр чөп, азыр көтөрүлүп калыптыр депчи. Биринчи уже орулган жерден баштагандан уже кетти, уже көтөрүлүп калды да. Ал жакка баргычаңда чөп алып саткандардын безине кетет, жүктөгөн убактысы кетет, анча-мынча балдарга жетсе агаларга берет дегендейчи. Анан үйдө жатып алып, же Москвада жатып алып, акча болсо бирок любой нерсени кылсаңыздар болот. Ошо турган жеринен деле акчаны төлөсөңүздөр, үйүңүздөргө чейин алып барып жийип берет да. Анан лично биз бул жакта, биз жакта уже чөп бүттү да, бүткөндөр 20 күн болуп калды да. 20 күн болуп калды. Мыналар деле ошо 1 ай мурун болгон чөптөр үйгө келип түшүргөн мазем, ушулар секейин жийип атам, кирип чыгып дегендейчи. Азыр талаадан чөп табыш лично биз жакта уже түгөндү да. Башка жакта жаңы урулуп аткан жерлер бар. Алар жакта кандай болот билбейм. Ушул мен ушул темаларды жабыш керек. Ай машалла, машалла. Мына жерде боларман жанар. Буга можно, эчтин алда жүрсө да боло берет. Жанак немеде жүрсө дагы боло берет. Любой жерде чыккан жерде буларга уруксат да, короче, бир эле бу кулуң эмес, мыналарга да уруксат. Булар дагы жүрө бериш керек, а? Ай жана. Бар, чип. Бар дейм. О, эрке лаша барапмазар, бар. Айылда погода кандай дегендер, чебей. Чеп дейм. Мына күн 3-4 күн болуп калды окшойт, бир жаап. Аз жабай калды. Кыйын мындай төг албады. Өтө сонун болуп төккөндө зор болот эле. Топурактар басылып калат эле, азандай кыла албай атат, бирок дагы мына жакта булугуп атат го. Булугуп атат. Бир жаап берген болсо өтө зор нерсе болот. Айтайын дегеним ошо,
бул теманы жабалы. Чөп тууралуу менден ошо сурагыңыздар. Урматтуу жазып аткандар. Главный бирок азыр ана базарда баалар кандай болуп атат, аны сөзсүз түрдө ушул аккаунтка тартып киргизип турам.